Урматтуу кесиптештер, санарип кампа тиркемеси күндөн күнгө жаңылыктар менен байып баратат. Сиздерге бүгүн дагы бир өтө сонун жаңылык менен бөлүшөлү деп туура көрдүк. Ал жаңылыкты көрсөтүү үчүн сиздер алгач санарип кампа тиркемесин ачып, санарип кампа онлайн деген бетти ачып, бул жерге киргенден кийин, мынакей башкы бетке киргениңиздерден кийин бул жерде кирүү деген баскычты басып, бир жолу кирип койсоңуздар жетиштүү. Кийин ошол жеке кабинетиңиздерге сиздер сурабай эле мондай болуп кире берет. Эми жеке кабинетке киргениңиздерден кийин бул жерде көк баскыч турат. Менин профилимде бул жерге бассаңыздар, мынакей жеке кабинет, мугалимдин куралдары, профиль чыгуу деп турат. Мугалимдин куралдары деген баскычты бассаңыздар, бул жерде 5Е сабактын планы дейт. Сабактын планын 5Е форматында сиздерге түзүп берет. Муну бассаңыздар, мынакей предметти тандаңыз дейт. Мисалга азыр биз предметтен, мисал үчүн биологиядан сабактын планын түзүп көрөлү. 8-класска теманы тандаңыз дейт. Мисалы, витаминдер жана алардын мааниси деген темада бизге 5Е форматында сабактын планын түзүп бер деп санарип кампанын өзүнө эле бердик. Бул жерде жасалма интеллект жок, копилотту пайдаланбайсыздар. Санарип кампанын өзү эле жакшынакай кылып 5Е форматында сабактын планын бизге түзүп берет. Мынакей бир канча убакыт өткөндөн кийин биология 8-класс витаминдер жана алардын мааниси деген темада бизге кызыктыруу дейт. Сабактын максаты материалдар, процесс, убакыт 15 минутта, киришүү, процесс дейт мисал үчүн, топторго берилген витаминдин функцияларын, жетишүүсүзчүлүк белгилерин жана кайсы тамак аштарда көп экенин изилдөө тапшырмасын бериңиз 15 минутта дейт. Ар бир топ изилдөөлөрдүн жыйынтыгын классына баяндайт 8 минутта дейт. Убактысы 30 минутта. Түшүндүрүү, жаңы теманы түшүндүрүү, бышыктоо, өзүн өзү баалоо, бүт баарын ушундай кылып бизге 5Е форматында түзүп берет экен. Бул түзүлгөн планды эгер туура көрүп пайдаланам десеңиздер, бул жерде экспорт деген баскыч турат, док жана PDF деп. Док дегени бул Word'то ачылат. Муну менен жүктөп алган файлды кайрадан ачып өзгөртүү киргизсеңиздер болот. Ал эми PDF'те жөн гана көрүү үчүн PDF форматында экспорттоп алсаңыздар болот. Эгерде кайра түзүү деген баскычты баса турган болсоңуздар, бул көктү кайрадан башка предмет, башка класс же башка теманы тандап, башкы бетине чыгып, монтип жазып кете бересиздер. Предмети, физика, классы, бул жерге теманы жазып туруп, түзүү баскычын бассаңыздар, сиздерге даяр 5Е форматында сабактын иштелмесин түзүп берет.